Москвадагы мекендештерге жарыя. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кылып келүү зарылчылыгы жаралса, бизге байланышыңыз. Биз көп жылдан бери бул кызматты көрсөтөбүз. Айдоочуларыбыз тажрыйбалуу, өзүбүз аягына чейин алып кирип чыгабыз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык маселени чечебиз. Өзүбүз айткан суммадан 1 сомду ашыкча албайбыз. Унаалар комфорт, бардык шарттар бар. Биздин байланыш номер 8926 760 0206. Күнү түнү чала бериңиздер. Россияда жаздан тарта 30 жашка чейинкилер аскерге чакырылышы мүмкүн. Россияда 2023 жылдагы жазгы аскерге чакырык 30 жашка чейинки жарандарды камтышы мүмкүн. Бул тууралуу Мамдуманын коргонуу комитетинин төрагасы Андрей Картополов Парламентская газета басылмасына берген маегинде билдирди. Буга чейин Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу армияда милдеттүү кызмат өтөөнүн төмөнкү курагын 18ден 21 жашка көтөрүүнү сунуштаган. Жогорку чегин 30 жашка чейин жогорулатуу керектиги айтылган. Мурдагы жогорку чек 27 жашка чейин болчу. Путин демилгени колдогон. Картополовдун айтымында аскер жашын жогорулатуу жарыяны баскыч менен ишке ашып, 3 жылга чейинки мөөнөткө созулушу мүмкүн. Бул үчүн бир катар мыйзамдарга, анын ичинде аскердик милдет жана аскердик кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл. Жазгы аскерге чакырууга чейин аскер комиссариаттары карамагында канча киши бул талапка туура келерин тактоосу керек. Андан соң бул маалыматты тиешелүү аскердик тапшырмага шайкеш келтирүү зарыл деген Картополов. Мамдуманын дагы бир депутаты генерал-лейтенант Виктор аскер адистигине Россиядагы бардык жаштарды окутуу керектигин билдирди. Ал эгер НАТО согуш ача турган болсо, масштабтуу согуш жүргүзүү үчүн Россияда даярдалган мобилизациялык резерв жок экенин белгиледи. Бизде ар бир 10 кишинин бири аскерде кызмат өтөсө, 9 аскерде кызмат өтөгөн эмес. Алардан кандай резерв түзүлөт? Биз бардыгын өзгөртүшүбүз керек. Жаштарды аскер адистигине окутуу керек, деди Соболев. Россияда жазгы аскерге чакыруу 2023 жылы 1 апрелден 15 июнга чейин болот. Булак Назар Ньюс кежи. Ошто арматура менен сабалып каза болгон жаран кылмышка шектелип жеңгөө кармалды. Ошто арматура менен жаранды сабап өлтүрүүгө шектелип, Крымтөбөл Кадыр Досонов кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бүгүн 13 январ күнү саат 1:15 чамаларында Ош шаарынын Курманжанатка көчөсүндө орун алган РСК банкынын капталындагы аялдаманын аркасында белгисиз атуулдар Баткен облусунун тургуну 1993 жылы туулган тургунун денесине миздүү курч нерсе менен бир нече оор жаракаттарды келтиришип, ак түстөгү унаа менен изин жашырып качып кетип калышкан. Ошондой эле анын чериги 1995 жылы туулган Кара Суу районунун тургуну денесинен өзгөчө бут органдары катуу жабыркаган, жаракат алып, тез жардам кызматы тарабынан Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Натыйжада Баткен облусунун тургуну 1993 жылы туулган жаран денесинен алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталган. Окуя болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана ыкчам тергөө тобу барып, кароо жүргүзүлүп, окуя болгон жай сүрөткө алынып, схемасы чейилип, тиешелүү материалдар чогултулуп, соттук медициналык экспертизалар дайындалып, учурда шектүүлөрдү аныктоого багытталган ыкчам иштер уюштурулган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин жана алынган маалыматтардын негизинде бул өзгөчө оор кылмыш жасаганга шектүү катары адамдардын тобу ар биринин аты жөнү аныкталган жана аларга издөө иштери жарыяланган. Бул өзгөчө оор кылмыш иши кылмыш топторунун өз ара келишпестигинин натыйжасында жасалгандыгы боюнча маалыматтар алынган. Натыйжада 13 январда бул кылмышты жасоодо пайдаланылган автотранспорт табылып, башкармалыктын атайын аянтчасына киргизилди. Ошондой эле бул өзгөчө оор кылмыштын уюштуруучусу, кылмыш чөйрөсүндө Жеңго деген каймана ат менен таанымал болгон Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Досонов Кадыр кармалды деп билдиришти Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан. Анын шериктери бул кылмышка төздөн-түз катыштыгы бар 3 жараны изделүүдө. Алар: Райымберди уулу Акылбек, 1995 жылы туулган, Өзгөн районунун тургуну; Кургонбай уулу Элеман, 1995 жылы туулган, Ош шаарынын тургуну; Шакир уулу Курсанбек, 1998 жылы туулган, Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын тургуну.
Учурда бул өзгөчө оор кылмышка тиешеси бар жарандарды кармоо боюнча ар тараптуу ыкчам издөө, тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Төмөндө бул кылмышка шектүү адамдар тууралуу маалыматты барлар Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 032 22 4 82 82 телефону аркылуу байланышса болот. Булак Супер КЖ. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ошто арматура менен сабалып каза болгон жаран. Издөөдөгү шектүүлөрдүн бири ММА мушкери. Ошто арматура менен жаранды сабап өлтүрүүгө шектүүлөрдүн бири ММА мушкери болгон. Бул тууралуу Супер КЖ порталына өздүк булактар билдиришти. Кеп Элеман Коргонбай уулу жөнүндө болуп жатат. Ал 1995-жылы Ошто төрөлгөн. Ал профессионалдык карьерасын 2014-жылы баштап, учурда 5 беттеш өткөрүп, анын 4-үн жеңип, 1 беттеште жеңилген. Ал ВИФ Кыргызстан ММА Federation деген промоушендердеги турнирлерге катышып жүргөн. Оштогу мыкачылык менен киши өлтүрүү бүгүн 13 январга караган түнү болду. Анда арматура менен сабалып бир адам каза болсо, ооруканага дагы бир адам өтө оор абалда жеткирилди. Өз кезегинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул кылмышка шектелип Кримтөбөл Кадыр Досонов кармалганын билдирди. Бул кылмышка түздөн-түз катыштыгы бар дагы 3 жаран изделүүдө. Алар Райымберди уулу Акылбек 1995-жылы туулган, Өзгөн районунун тургуну. Коргонбай уулу Элеман 1995-жылы туулган, Ош шаарынын тургуну. Шакир уулу Курсанбек 1998-жылы туулган, Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын тургуну. Булак Супер КЖ. Кыргызстандан Тажикстанга өтүп кеткен 427 баш топоз кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирет. Кабарлангандай, 12 январ күнү УКМКнын Ош облусу боюнча башкармалыгынын чек ара кызматынын чек арачыларына Кыргызстандын жарандары кайрылып, алар жайлоодо 427 баш топозу Тажикстанга өтүп кеткенин айтышкан. Аба ырайына байланыштуу чабандар топоздорду өз алдынча издей алышкан эмес. Ал эми бүгүн 13 январда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, андан соң топоздор ээлерине кайтарылды. Булак Супер КЖ. Улуттук электр тармагы жарык кыска мөөнөткө өчүшү ыктымал экенин эскертти. Кыргыз улуттук электр тармагы ишканасы өлкө аймагында электр кубаты менен камсыздоодо кыска мөөнөткө өзгөлтүүгө учуроолор болушу ыктымал экенин эскертти. Мекеменин 13 январдагы маалыматында электр энергиясын керектөө кескин көбөйгөндүктөн электр түйүндөрүнө жана жабдыктарга күч келүүдө. Айрыкча мындай көрүнүш электр жарыгы эң көп колдонулган учурларда катталууда. Ошондуктан жабдыктарды ысып кетүүдөн коргоо жана алардын жарактан чыгып калуусуна жол бербөө үчүн кыска убакытка токтотуулар болушу мүмкүн деп айтылды. Ишкана керектөөчүлөргө кайрылып, электр энергиясын үнөмдөп пайдаланууга чакырды. Кыргызстанда бул күндөрү кыштын эң суук мезгили болуп жатат. Синоптиктердин айтымында 16 январдан тартып аба азыркыга караганда жылуураак боло баштайт. Булак Назар Ньюс КЖ. Россияда кракен штаммына каршы вакцинаны иштеп чыгуу башталды. Гамалея эпидемиология жана микробиология илими изилдөө борборунун адистери жаңы штаммдардан, анын ичинде кракенден коргой турган коронавирустук вакцинанын үстүндө иштей баштады. Бул тууралуу аталган борбордун директору Александр Гинсбург РИА Новостиге берген маегинде билдирди. Ооба, жаңы вакцина иштелип жатат. Ал вирустун HBV жана HBV1,5 түрлөрүнө каршы болот. Мен кракен канчалык тез жайылып кетерин билбейм, бирок вакцинаны тез арада жасаш керек деген Гинсбург. Буга чейин Роспотребнадзор Россияда коронавирустун жаңы кракен аттуу омикрондук штаммын жуктурган биринчи учур катталганын маалымдаган. Азырынча буга байланыштуу чектөөлөрдү киргизүү карала элек. Роспотребнадзордун борбордук эпидемиология илими институтунун
геномдук изилдөөлөр лабораториясынын жетекчиси Камил Хафизов РИА Новостиге каракен штаммы Россияда үстөмдүк кылышы мүмкүн экенин айткан. Роспотребнадзордун жетекчиси Анна Попова кракенди жуктуруп алганда COVID-19 каршы эмдөө жетишсиз болоорун айткан. Булак Спутник KG.